жыл бүткөн. 1 ұл, 3 кыз болушты. Бир деле баланы берсе деп ниет кылып дуа кылып жүргөнбүз да. Ошо 4 жыл, 4,5 жыл бала күтүп анан эмне десе болот. Россияга кеттим мен дем ошо келечегим боюнда болгондон кийин. Билген эмесмин. Анан телефон чалып айтты өзү, ушундай 4 экен деп. Ошондон баштап ушул сүйүнүп баштадык, жакшы карап эме кылып. Ошо Кудайга шүгүр, мына жеткирди. Эжелерибизге рахмат чоң, Жазгүл эжеге, ушул эже жардам берди. Көп сизге да рахмат. Эме жакшы карашты ушул эмеде больницада бар эжелер, санитаркалардан тартып рахмат айтам да, терең ыраазычылыгымды билдирем баарына. Бир учурда ушул 4 баланын атасы болуп атасызбы. Ошо. Сиз менен бөлүшпөйсүзбү? Укканда кандай болдуңуз? Укканда ушул шок болдум да. Сүйүнүп. Ушул эмне? Бул ошондо биринчи балаңыздар болуп калды. Биринчи балабыз болуп атат ушулар. Мамлекеттен эми кандай колдоолор болот деп азыр айтышты? Пока билбейм, кандай колдоолор болот. Бирок ошо эме президентибиз тарабынан 3 бөлмөлүү батир буюрса болот деди. Ошо болду десе да боло берет. Ошого президентибизге чоң рахмат айтып кетем ушул учурда. Ден соолугу бекем болсун, ушундай биздерди карап эметкенине чоң рахмат. Аты жөнүңүз айтып койсоңуз? Садиков Жасырбек Камалдинов. Мен аябай күттүм 4 жыл. Ошондо мага дарыланып, ошо дарыгерлер жардам берди. Ошо менен 4-төн төрөп алдым. Аябай сүйүнүчтамын. Себеби башкача болот экен апа болушчу. Сүйүнүп атам, буюрса эми ошо Кыргызстанга пайдасы тие турган балдар кылып тарбиялашка аракет кылам. Буюрса ошондой ниетим бар. Аттары кандай атадыңыз? Булардын аттары биринчиси Садия, экинчиси Юсуф бул, анан Афруза, Рабия болду. 4-төн. Негизи ушул баягы кош бойлуу кезиңизде билдиңиз беле аны? Кандай эле? Ооба, 2 жумасында эле билгенмин. Бирок кыйналган жокмун. Баары жакшы өттү. Мен 33 жумасында төрөтүп алышты. Мындай кыйынчылык болбоду, Жок, болгон жок. Ошо немелерди врачтарды көргөндө болуп, дарыларын ичип, бардык анализдерин тапшырып, анан буюрса төрөп аласың дегенде магачы. Ошо жеткирип төрөп алдым. Шүгүр айтам. 4 жыл дарыланып жүргөнсүз. Ооба, 4 жыл. Быйыл 5-жыл кетип атат. Ошо төрөдүм. Сиздерге президенттин атынан үй беребиз деп атпайбы? Анан үйүңүздөр бар беле буга чейин? Кандай? Ооба, кайненем менен жашайм да. Үйүбүз бар болчу. Ошо кайненем колундабыз. Кайненем менен жашайм. Ошо мен айтып кетейин, президентибиз Садыр Жапаровго деле чоң өзүмдүн рахматымды айтып кетем. Буюрса балдарымдын мамлекетке, Кыргызстанга пайдасы тие турган балдардан кылып тарбиялашка аракет кылам. Мындай үйдү мамлекеттин колдоосу жакшыбы? Негизи эми 4Мге да сиздерге да 10 метр жоопкерчилик жүктөлөт. 4Мге ошондой чыгымы болот. Кандай жасайсыздар ал жагы? Ооба. Эми буюрса баары жакшы болот. Ошо мамлекет жардам берип атат. Анан сүйүндүм. Ошо келип куттуктап, бүт немелер ошондой айттым. Рызкысын Аллах берет экен деп мамлекет деле бизди колдоп, жардам берип атат. Рахматымды айтып кетем. Аты жөнүңүз? Мен Артыкова Дилшада, жашым 26да. Аябай жогорку деңгээлдин мындай бир белгиси далили. Ошо канчалык эмгек турат мунун артында. Ошон үчүн биздин аркалачыларга ыраазычылык билдирели. Буга өмүр узун болсун балдар. Сиз рахмат. Сиздин сөзүңүздү утурмай ушул аркалачандарга мээримдин атынан. Келиңиздер аркалачандарыбыздан Келин бул сизге оштан мээримдин атынан. Кыздар, акушеркалар, бул Ганабек Ануштан сизге Ганабек Ануштан атынан рахмат чоң. Сиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө аманчылык каалайбыз. Асасында утуп болмандырга койла. Балдар жакшы карайм. Биз жардам беребиз. Балдарга келечеги кем болсун, Бул эмне болот?
Бизден дагы райондук мамлекеттик администрациядан дагы жетекчилик келип отурат. Келиңиздер, силер дагы. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Дилшада биздин Орал районунун тургундары, Дөөгөргөн айыл өкмөтүнүн не дейбиз? Аял заты жашоонун булагы экен. Алла таала буйруп төртен насип кылыптыр. Ушу уулуңуз, кыздарыңыз баары ойго жетип, ушу сиздерге жакшы уул кыздардан болсун. Анан биз Орал райондук мамлекеттик администрациянын атынан аким Данияр Янтаевичтин атынан ушу белегибиз бар эле. Ушуну кабыл алып коесуздар. Өздөрү жетекчи тарабынан да сиздерге кабыл тилек айтылат. Куттуу болсун, жумалдарыңыз ийгилик болсун. Кимге өлөт? Атасына өлөтпү? Атасына өлөтпү? Сен бирок жакшы да, макул райондук жетекчиликтен келдик. Биздин мына өзүбүздүн ушу айыл өкмөт башчыларынын атынан, Самат Турганбаевичтин атынан да белектери бар. Ушул 2 колеска бар. Ушу балдарыңыздар жакшы, ошонун ичинде өстүрүп чоңойтуп алыңыздар. Ушуну тапшырып коелу. Келиңиз, белегиңерди тапшырып. Анан чыкканда дагычы, мисалы, чыкканда дагы албетте бийликтердин кароосунда болосуңар, Алар арасында жергиликтүү бийлик бар, бул жардам берип карап турабыз. Саламатсыздарбы? Ошол Аралан ооруканасынын атынан, коллективдин атынан жана жеке өзүмдүн атынан сизди куттуктайбыз. Биз дагы официалдуу түрдө айтып коелу деп атабыз. Баланы сүт азыктар менен камсыздап. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анан ушул биздин облустун тургуну, биздин ооруканада келип, биздин төрөсасында келип төрөшүп, биз үчүн дагы мындай сыймык, жакшы жашаан. Анан Кудай буюрса ушул балдарыңыздар Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн кызмат кылган балдардан болсун. Анан биздин жетекчилерге баардык ушул президентибиз башка баарына ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса апрелден баштап биздин айлык маянабыз да көтөрүлүп атат. Анан негизгиси ушул биздин кызматкерлер дайыма ушул халк кызматы. Рахмат баарыңыздарга. Жакшы, ушундай укагендерге учурлар көп боло берсин, Рахмат. Ийгиликтер сиздерге. Рахмат. Бактылуу болсун.